Сот системасында кадрларды ротациялоо өзүнүн оң натыйжаларын жана өз убагында экендигин көрсөттү. Бул өзгөрүүлөр юридикалык чөйрөлөрдө ар кандай жер которуулары мезгил талабы болууда. Абдимиталип Аблакимов Жалал Абад облустук судьялык кызматынан Баткен облустук судьялык кызматка которулуп келген. Ал бүгүнкү күндө өлкө башчысы тарабынан жүргүзүлүп жаткан кадрларды ротациялоо жумуштун ачык айкындуулугуна, натыйжалуулугуна мыкты шарт түзөрүн айтат. Мен 2013 жылдын март айынан тартып Жалал Абад облустук сотунда судья катарында иштеп, 7 жыл 4 ай иштегенде өз жеримде иштеп, чындыгында баягы Кыргызстан тууганы көп, урук тууганы, куда сүйөгү, тааныш тамыры көп болгондуктан кызыкчылыктардын кагылышуусу пайда болушу, судьялардын маселелерди чечүүдө, талаш тартыштарды, жазык иштерин, жарандык иштерди, административдик иштерди чечүүдөгү көйгөйү чоң көйгөй экендиги ошол мезгилде мага анык болгон болчу. Индира Турдуманбетова Баткен районунун сотунун төрагасынын милдетин аткаруучу болуп 4 жылдан бери эмгектенип келет. Ал Токтогул районунан келген. Айтымында ар бир аймактын шартына, калктын менталитетине карап жумуш алып барыларын айтат. Түндүк түштүк деп бөлүнбөй, баягы тууганчылык болуп, элдердин баягы жүзү жылуу дегендей, баягы тааныш билиш дегендер болот. Бир жылда канча жерде иштеп калсаң, канча адамдар таанып каласың деген. Судьялардын статусу жөнүндө конституциялык мыйзамга ылайык ушул бүгүнкү күндөгү ротация маселелери каралып атат. Анын негизгисинен жүргүзгөн саясат абдан туура баланат. Негизинен эле бул ротация деген латын тилинен алынганда ротария бул айланма, жүрүш, кыймыл дегенди түшүндүрөт да. Бул тегеренип, бул мамлекеттик кызматкер болобу же башка кызматта, жооптуу кызматтагылар ротацияланып белгилүү бир мөөнөттө алар башка региондорго мезгил менен жылып иштөөсү. Ротация практика жүзүндө дүйнөнүн ар кандай өлкөлөрүндө колдонулуп келет жана натыйжалуулугун көрсөттү. Кадрлар үчүн тажрыйба алмашуу гана болбостон, тегил же бул аймактын өзгөчөлүктөрү менен да таанышат. Кыргызстандын мисалында мындай ротация кадрлардын сапатын көтөрүп гана тим болбостон, калкты бириктирип, коррупциялык схемаларды азайтып, кызматтарга тартылган туугандардын санын азайта алат деп кошумчалайт Баткен шаарынын тургуну Хайит Айкынов. Сот деле адам да. Бир жерде көп жыл иштеп калса, мисалы үчүн бир райондо, областта ушундай иштесе, бул эми адам баласы жана тааныш билиш болот. Анын үстүнө азыр жергиликтүү соттор мурда өзүнүн районунда анча иштебесе, азыр өздөрүнүн райондо иштеп атат. Тууган урук деген бар. Ушундай тааныш билиш деген эме биздин Кыргызда бул менталитетте бар да. Ошолорго бул жанагындай ротация чоң бөгөт болот. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын судьяларынын 12-чи курултайында мамлекет башчысы судьялар корпусунун көңүлүн акыркы жылдары жергиликтүү судьяларды тандоодо күчтөрдүн балансы эске алынбагандыгына бурган. Талдоо көрсөткөндөй, азыркы судьялардын сапаттуу курамынын көпчүлүгү туулуп өскөн аймактарда судьялар болуп дайындалган жана иштешкен. Андан тышкары бир эле жерде 7-10 жылдан ашык жүргөн судьялар бар. Мындай фактылар Фемиданын министрлеринин калыстыгына шек келтирет. Албетте, мындай көрүнүштөр коомчулук тарабынан негиздүү сын пикирлерди жаратууда. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров жогорку соттун төрагасынан судьяларды ротациялоо боюнча сунуштарды токтоосуз киргизүүнү талап кылган. Айсулуу Абдилаким кызы, Өрүскелди Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.